Палана сортундағы малина керек эле деген адамдар көрсүн бул видеону. Туугандар, Алымбектин жерине келдим. Палана сортундагы ушул малиналар менде көп. Сатат элем, келип бир реклама тартып берип койбойсузбу дегенден келип отурам да. Алымбек, ушул паланаң жөнүндө айтып берсең, каяктан келген, качан отургузулгансың, канча количество бар, баасы, кыскасы ушул элдер менен бир учурашып туруп. Assalamu alaikum, урматтуу ягада сүйүүчүлөр. Бизде ушу палана сорту Европадан келген. 2023 жазда отургузганбыз. Уже кайра эле жаз болуп калды, 3 жыл болуп калыптыр. Бунун плюс жерлери ошо июлдун 15-теринен баштап берип баштайт, кар түшкөнгө чейинчи. Ремонтантный, да, бул долгоиграющий деп коет. Долгоиграющийге кирет. Бул сортуңан башка дагы сорттор барбы сенде? Мындан башка сорт, бул жакта местный сорттор бар. Жана шапка Манамаха, обычный Геракл деп коет, ошол сорттор бар. Варенье биз жеп жүргөн. Но ылдый жагыңда дагы Маравиланы байкап калдым да. Ал аз эле окшойт сенде, Ал пока бешчөк, ал пробныйда. Ошо менен көп сурай беришет да. Маравилла кандай, Мапойма кандай депчи. Сен эми сортовойдо аны кымбат алсаң керек убагында. Анан айырмасын байкадыңбы? Эмне айырмасы бар экен, плюсу минусу? Менде, например, жок да. Мен айта албайм. Просто мага келген кээ бирки адамдар айтат да. Маравилла мындай кеч бышат экен деген жерлери. Качан бышып баштайт экен ошол? Августтун 10-унан башталды. Августтун 10-уна чейин эмне? Анда только Маравилла тигип алган кишилер анда августка чейин күтүш керек болот экен да, туурабы? Ошондойраак болуп калат. Эми бул жерде биз ошол жагында эске алганбыз. Эми бизге бул сортту эгерде бул эрте башталат. Бул эми чисто бизнес үчүн да, туурабы? Анан кээ биркилер айтат, даамы жакшы эмес, наркы эрки деп. Туугандар, даамыны каалай турган болсоңор, өзүңөр жеш үчүн мына местныйдан тигип койгула. А бул палана деген баягы эзилбейт да. Мен өзүм деле өстүрөм го. Эзилбейт, анан транспортировкага жакшы да. Бизнеске да бул чисто. Ошого алам десеңер, палананы сунуштайм мен дагы. Анан местныйды дагы айтып калдым. Ушул кандай болот? Например, паланадан алса кошуп берем деп атасың го, ошол жөнүндө айтып берсең. Бул жактан алса, бул жак уже ошо орозо айтынын эсебинен дагы эме кылабыз, бекер беребиз. Каалаганча казып кете берет. Каалагандар болсо. Туугандар, көчөт кеңири. Бул өтө жакшы бир жөрөлгө деп койсок болобу? Мисалы үчүн, сиздин акчаңыз бир 50 соток жерге палана отургузам деп атасыз да. 50 сотокка 5000 көчөт алсаңыз, анан дагы нар жакта жериңиз бар да, допустим. Ошол жака ушундай местный сортту деле тигип койсоңуз болот экен. Бул бала бекер берем деп атат. Мындан алса, келип мындан казып кете берсин деп атат. Сон вариант го дейм да. Анан кайсы жерге келет? Кайсы жерден алып кетет? Бул жер көк жарга карайт. Ылдый жактан через Туңгуч менен түз чыкса болот. Ауязой көчө менен түп-түз эч жака бурулбастан келет. Бул жакта варатабыз ачык. Ошол. Азыр мен байкасам, могу жерде уже рабочийлер иштеп жүрөт. Аз-азданчы. Жерден тоң кетти. Күн чакчайып ачылып турат. Туугандар, чамдангыла, кимдин жери даяр болгон болсо, көчөт керек боло турган болсо, келе бересиңер. Баасы 30 сом болушубу? Ооба. Же сүйлөшүү жолдору барбы? Эми пока ошондой келе берсиң. Если количество жакшы боло турган болсо, количество көбүрөөк боло турган болсо, чаласыңар, сүйлөшө бересиңер. Мен номерди калтырып коем. Туугандар, бул Алымбек менен мен көптөн бери таанышмын. Анан бул эме көчөт боюнча өзүң гарантия бересиң. Ооба. Палана чыгып берет, туурабы? Ооба. Палана деп алып туруп тигип койсо эртең местный чыгып калбайт. Жок. Бул көчөткө өзүм жооп берем. Таза палана. Местныйды аны эми ал өзүнчө вопрос. Все, туугандар, номерин калтырып коем. Чала бересиңер керек болгон болсо, ушу кара жыгачка келет экенсиңер да. Көк жарга.